Жақында Құдай бұйырса келіншегім төрөйт. Көз жарат десеңіз жақсырақ болады. Бола берет. Көз жарат. Бала төрөлгөндө оң кулағына азан айтуу, сол кулағына коомат айтыш керек эле. Бирок мен Москвадамын. Кандай кылсам болот? Атама айттырсам азан билбейт. Аллах разы болсун сизден. Алла Таала ошо аман эсен көз жаздырсын. Эгер уул болсо, кыз болсо дагы, уул болсо эл журтка кызмат кыла турган эл уулу болсун. Кыз бала болсо ошондой элге кызмат кыла турган, Алланын ыраазына жете турган илимдүү, билимдүү балдар, кыздарды тарбиялаган мыкты энелерден болсун. Ошол көз жаргандан кийин негизи азанды сөзсүз түрдө ата айтыш шарт эмес. Айылдын азыр ар бир айылда бирден намаз окуган, же болбосо молдоке таба албаса намаз окугандар толтура. Ошолорду эле чакырып келип, кыйкырып эмес, акырын бала Кудай деле болсо болду. Оң кулагына азан, сол кулагына коомат айтып, анан атың баланча уулу баланча болду, баланча уулу баланча болду деп айтып коет. Болду, ошо кыйынчылык жок. Ошентсе да бир кошумча айта кетели. Өзү балага ат коюунун тартиби мүмкүнчүлүк болсо 7-күнү жээнтек малы союлат, акыйка деп коебуз го, жээнтек малы. Андан кийин чачы кырып алынып, канча салмакта чыгат, бүгүнкү күндө күмүш несеби менен 500-600 сом тегерек болот. Ошончо акчаны чачын кырып алып, ана экинчи шарты. Биринчи менен жээнтек малы союлат, экинчи чачы кырып алынат, садакасын берип коюш керек. Анан үчүнчүсүн анан кийин оң кулагына азан, сол кулагына коомат айтып, анан ат коюлат. Эгерде жээнтек малын сойгонго мүмкүнчүлүк болбой калса, анда чачын кырып алып, кайчылап эмес, кырып алып, анан 500-600 сомбу садака берип коюп, андан кийин азан айтып, коомат айтып, андан кийин ат коюлуп калса, Кудай буйруса жакшы болот. Эң негизгиси ушул.